Алтын боюнча маселе карасам, Улуттук банктан ким бар? Кулембеков, төраганын орун басары. Өткөндө мен алтын боюнча маселе айтсам, Улуттук банк мага акыл үйрөтүп атат. Биринчи Акипрессте катуу жазышкан. Сиюминутный, анан балакет салакет, кыйынсыңбы дегендей мааниде. Андан кийин Кактус медиада ал сөздөрдүн алып салыптыр. Бир күндөн кийин. Бирөөлөр айткан окшойт, сен жогорку кеңешке тура эмес айтасың дегенден кийин Кактус медиага башкача жазып калыптыр да, жумшагыракчы. Сиюминут жанагы, өзүңө кел деген сөздөрдү алып салыптыр. Улуттук банктын ээси бизбиз да, жогорку кеңеш. Биз назначать этебиз силерди. Биз дайындайбыз мүчөлөрдү, төрагасын. Силер ошол заявленияңар менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 78-беренесин бузуп атасыңар. Депутатка эркин элдин оюн, өзүнүн мүдөөсүн айтканга тоскоол кылып атасыңар. Ушул жерде мен Кыргыз Республикасынын генералдык прокуроруна кайрылат элем. Ошол заявлениянын негизинде укуктук баа бериш керек Улуттук банктын. Ким заявленияны кол койгон болсо. Баары эле акыркы күндөрү жогорку кеңешке акыл үйрөтүп башташты. Ар кими өзүңөрдүн ордуңарды билишиңер керек. Биз депутаттарга тоскоол кылбагыла. Биз элдин мүдөөсүн, элдин оюн айтып атабыз. Башкы прокурор ушул мен бүгүнкү заявление катары кабыл алыш керек. Ошол депутаттын ишмердигине тоскоол кылган заявленияңар ал менин ишмердүүлүгүмө тоскоол кылып атасыңар. Мамлекеттик эки институт президент жана жогорку кеңешти эл шайлайт. Ошол эл шайлаган өзүңөрдү назначать эткен начальствоңар, мындайча айтканда, элге каршы бул заявление деп ойлойм да. Ошондуктан башкы прокурорго ошол заявленияга укуктук баа берүүсүн суранам. Андан кийин биз алтын боюнча айтканда бул ой, элдин ою, карызды качан жабасыңар, ал эмне жатат дегенге биз сунуш айтып атабыз элдин арасынан келген. Мына биз элди кыдырып келип атабыз. Эл айтып атат, анан биз аны айтып атабыз. Силер жооп берип атасыңар, кээ бир нерсеңер туура түшүндүрүп атасыңар. Эл аны угуп атат. Биз ушинтип иштешибиз керек да. Мисалы элдин суроосу мен силерге айтышым керек, Улуттук банк жооп бериши керек.